Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Тасманын башында эле АКШнын коргоо чалгындоо агенттигинде иштеген мурдагы деңиз жөө аскерлеринин снайпери Генри Броган аттуу адам менен таанышабыз. Ал Бельгиянын кайсы бир шаарында ага берилген тапшырманы аткарууга дайынданып, ылдам жүрүүчү поездди күтүп жаткан болчу. Анын башкы милдети поезддеги террорчуну атып өлтүрүү керек эле. Бирок поезд анын аймагына жакындап калганда, Генринин поезддин ичинде отурган байкоочусу Генриге байланышка чыгып, террорчунун жанына кичинекей кыз келип алганын кабарлайт. Муну Генри кичинекей кызды өлтүрүп албайын деп, ал кыз ал жерден жылып кеткенчекти күтүүгө аргасыз болот. Акыркы секундаларда гана поезд туннелге кирип кеткени калганда, Генри ушунчалык тактык менен атып жиберип, бирок ылдам жүрүп бара жаткан поездден атууга баары бир кыйын болгондуктан, анын огу террористтин башына эмес, мойнуна тийип калды. Ошентсе да буга чейин эч ким аткара албай жүргөн тапшырманы Генри аткарып, ал буга чейин өтө көп адамдардын өлүмүнө себеп болгондуктан, мындан ары адам өлтүрүүнү токтотмокчу болуп, бул мамлекеттик кызматтан чыгууга ниеттенет. Анын жетекчиси Генрини бул жумуштан кетирбөөгө бир топ эле аракетин кылды. Бирок Генри болбой кетип калып, акыры ардактуу эс алууга чыкты окшойт. Ал эс алып жүрүп күндөрдүн биринде эле кайыктарды ижарага берип иштеген Дени аттуу кыз менен таанышып калат. Андан кийинчерээк мурун аскерде чогуу кызмат өтөгөн Джек аттуу досу менен жолугат. Ошондо Джек Генриге бир маалыматты айтып берип, сен баягы поездде атып өлтүргөн адам чынында террорист эмес экен. Чалгындоо кызматы сага жөн эле жалган маалымат беришип, чынында сен эч нерсеге күнөөлүү болбогон молекулярдык биолог окумуштууну өлтүрүп салыптырсың деп айтат. Анда Генри Джектен тийиштүү адамдар менен жолуктурууну суранып, бул маалыматтын чын төгүнүн изилдемекчи болуп калат. Чалгындоо кызматынын директору Ласситер деген адам Генри чыныгы маалыматтарды изилдеп жатканын билип калат да, дароо эле Генринин өзүн жок кылууну пландаштырып баштайт. Кийинки көрүнүштө биз Клей деген адам менен таанышабыз. Ал Gemini деген проекттин жетекчиси болчу. Gemini проектиси ар кандай зулум иштерге багытталганы жөнүндө маалыматтар бар. Дал ошол Gemini проектисинин жетекчиси Клей Ласситерден бул Генри деген адамды мен эле тынчытып коеюн деп сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткан. Генри Дени менен сүйлөшүп отуруп, акыры Денинин дагы чалгындоо кызматынан келген чалгынчы экенин түшүнүп калат. Дени дагы Генриден эч нерсе жашыра албай калып, акыры баардыгын ачык айтып берди. Ошол эле түнү чалгындоо кызматынын директору Ласситер Генрини жок кылууга атайын жоокерлерди жөнөтөт. Бирок албетте Генри өтө сак кулак болгондуктан, аскерлердин каттап келе жатканын туюп калып, качууга даярданып баштайт. Ошентип өмүр бою мамлекеттин коркунучтуу жумушунда иштеген Генрини эми мамлекет өзү эле тынчытып өлтүрүп койгону жатат. Ошол жерден Генри Денини да ойготконго жетишип, тездик менен ал жоокерлерден качып кеткенге үлгүрүшөт. Ошентип эми Денинин да чалгындоо кызматына ишеничи жок болгондуктан, Генри менен кеткенге аргасыз болуп, Генринин дагы бир аскерде чогуу кызмат өтөгөн досу келип, экөөнү тең учакка салып, алысыраак жакка алып кетти. Эми Генри менен Дени ошол Бейрондун үйүндө башпаанекта убактылуу туруп калышты. Бирок көп өтпөй эле Генри дагы бир нерсени байкап калат. Кайдан таап келгени белгисиз айтор. Бир куралчан адам үйдүн чатырында жүргөнүн көрүп калган Генри дароо эле Бейрон менен Дениге сак болгула деп эскертет да, өзү жалданма өлтүргүчтү алаксытып үйдөн качып чыгып жөнөйт. Ошол жерден алардын атышуусу башталып, Генри курал менен карап жатып эле душмандын жүзүн көрүп калат. Таң калыштуусу душманы өзүнүн жаш кезине өтө окшош экен. Анан да атышып кармашуудан көп нерсе байкалып, экөө тең биринен бири кем калышпай, Генринин душманы дал эле өзүндөй болгон ыкчамдыкка жана башка окумуштуу да жөндөмдөргө ээ экендиги байкалат. Акыры экөөнүн салгылашуусу полициялардын келиши менен аяктап, жанагы жалданма өлтүргүч болсо бир заматта көздөн кайын болду. Көрсө ошол жалданма өлтүргүч жанагы Gemini проектисинин жетекчиси Клейдин баласы болуп чыгат. Клей аны кичинекей кезинен эле багып алып, өзүнүн проектиси үчүн ушундай кандуу нерсеге үйрөтүп коюптур. Анын керек болсо өзүнүн аты дагы жок экен. Ал болгону атасы деп эсептелген Клейдин робот жоокери сыяктуу болуп, айткандарын айткандай кылып аткарып жүрөт. Бирок Генрини өлтүрө албай бул ишти бүтүрө албай калганын айтканда, Клей баласына бул ишти бүтүрүүнү талап кылат. Мындай окшоштукту биринчи жолу көргөн Генри дагы бул кандай болду деп ойлонуп отурду. Дени Генриге бул сенин балаң болушу мүмкүн деп айтса, Генри ал нерсени жокко чыгарып, мындай нерсе такыр эле болушу мүмкүн эмес деп айтат. Ошол мушташууда душмандын каны жана кийимдери калып калгандыктан, Дени дароо эле изилдөө иштерин жүргүзүп, ошол душмандын ДНКсын текшере баштайт. Акыры баарын тактап чыккан Дени Генриге, баягы жалданма өлтүргүчтүн ДНКсы сеникине өтө окшош экен, керек болсо дал эле сенин каныңдай экен деп түшүндүрөт. Башкача айтканда, ошол адам дал эле Генринин көчүрмөсү болуп чыгат. Ошондон кийин Генри Венгрияга учуп, Юрийге жолугуп клондоштуруу программасы менен таанышат. Юрияга мен дагы дал ушул Gemini долбоору менен иштешип жатам. Биз бул долбоордо окумуштууда илимий ачылыштарды жасап, адамдын ДНКсы менен аны клондоштурууну үйрөндүк. Кыскача айтканда, бир адамдын канын алып эле келечекте дал эле ошондой адамды өстүрүп чыга алабыз деп түшүндүрөт. Ошентип күндөрдүн биринде ошол жаш бала кайра эле аларды таап келип алат да, күтүлбөгөн жерден Денини кармап бир жерге алып барып камап, ал жака кирип келаткан жолго бомбаны орнотуп,
Генрини тузакка түшүрмөкчү болот. Бирок албетте Генри мындай тузакка оңой эле түшүп бербейт. Ал орнотулган бомбаны жардырып жиберет да. Андан соң жаш балага күтүлбөгөн жерден чыгып экөө кармаша баштайт. Акыры Генри жаш баланы куралсыздандырат да Деннинин жанына алып барып, жаш балага бардыгын түшүндүрүп бергенге аракет кыла баштайт. Генри жаш балага сен өзүңдү күзгүдөн кара да мени карачы. Экөөбүз бири-бирибизге коёндой эле окшош болуп турабыз. Клей сенин эч кандай атаң эмес. Ал болгону бир канча жылдар мурун менин канымды алып лабораториялык иштеринин негизинде сени жаратып өстүрө баштаган. Ал болгону өзүнүн проектиси үчүн сени ар кандай тапшырмаларга гана колдонот. Сен ушул нерселердин бардыгын билип, эмне жакшы, эмне жаман экенин баарын түшүнүшүң керек деп жатса, жаш бала ага ишенбей сен мени алдап жатасың деп кайра Генриге каршы эле соккуларды өткөрө баштайт. Экөөнүн мушташып кайра улана баштап, Денни болсо жаш баланы атып сала албай жатты. Бир топ кармаштан кийин Генри кадимкидей эле жеңиле баштап, айласы кеткен Денни жаш баланы ийинге атып жарадар кылып Генрини сактап калат. Ошентип үйүнө кайтып келген жаш бала дароо эле Клейге Генри айткандардын бардыгын айтып, ушунун баары чынбы деп сурай баштайт. Анда Клей дагы кээ бир нерселерди ачыкка чыгарып, жаш баланы сооротумуш болуп эле сен Генриден күчтүү болушуң керек, сен аны сөзсүз түрдө өлтүрүп жеңишиң керек деп айта берет. Ушундай нерселерден кийин көпкө чейин ойлонгон жаш бала кайра тез эле баягы Генрини таап келип калат. Бирок ал бул жолу Генрини өлтүрүү үчүн эмес, тескерисинче Генриге кошулуп Gemini проектисин жок кылууну максат кылып келип калган эле. Генри андан сен бизди кантип эле таап келип калып жатасың деп сураса, көрсө чалгындоо кызматы мындан бир нече жыл мурун эле Генри операция болуп жатканда эле анын колуна атайын чипти орнотуп коюшуптур. Эми Генри ошол чипти алып ыргытып салат да өзүнүн жаш көчүрмөсүнө акыл насаатын айта баштайт. Биз буюрса бул Gemini проектисин жаптырабыз. Сен болсо бул жашоодон өз ордуңду таап, кандуу иштерге аралашпашың керек деп түшүндүрөт. Анткени Генри өзү дагы ушул кезге чейин канчалаган адамды өлтүрүп келгендиктен, ушуга чейин туура эмес жолдо жүргөнүн албетте Джон Терриси менен сезип турат. Ошентип төртөө Gemini долбооруна каршы иш жүргүзө баштаганда, Клей жаш жоокерден да үмүт жок экенин түшүнүп, алар унаа менен келе жатканда ракета менен аттыртып жардатып жиберет. Үчөө унаадан секирип кеткенге жетишип, өкүнүчкө карай Берон ошол жерден көз жумат. Көп аскерлер Денни менен Генрини курчап аткылап жатышканда, жаш жоокер имараттын башында турган Клейге чуркап жетип барат да буга чейин атасы деп эсептеп келген Клей менен уруша баштайт. Акыры ал курал менен чаап Клейдин эсин оодарып салды. Андан соң үчөө бир топко чейин коргонуп кармашып отуруп, ошол жердеги Gemini долбоорунун аскерлерин бүт баарын кырып салышты. Бул кезде эсине келип калган Клей дагы бир өтө күчтүү жоокерин жөнөтөт. Ал жоокердин ушунчалык шамдагай экендиги байкалып, ал ушунчалык ыкчамдык менен жаш жоокер Генри жана Денни үчөөнү тең 3 жакка чачыратып жатты. Бирок аракеттенип үчөөлөп отуруп ал жоокерди жеңип чыгышып, Генри барып ал жоокердин башындагы бет кабын чечип көрсө эле, бет каптын ичинде Генринин 3-чү клону болуп чыгат. 3-чү жаш жоокер өтө күчтүү болуп, ооруну көп сезе бербей анандай эмоциясы жок экен. 3-чү жаш жоокер ошол жерден эле мерт болуп, ошол учурда ал жерге Клей өзү кирип келет да өзүнүн Gemini деп аталган программасын актоого киришет. Ал үчөөнү биз ушул технологияны колдонушубуз керек. Эгер биз ушул ыкманы колдоно турган болсок, анда бизде өтө көп күчтүү жоокерлерибиз болот. Өлкөбүздөгү жаш жигиттер болсо аскердик кызматка чакырылбай калат. Эгер биз ушундай күчтүү жоокерлерди клондоп өстүрө берсек, анда биздин өлкөбүздүн аскерлери өтө күчтүү аскерлерге айланат деп айтат. Ошондо жаш жоокер Gemini долбоорун жабуу үчүн Клейди өлтүрүү керек экенин түшүнүп, аны дароо эле атып өлтүрүп салайын деп жатса, Генри аны токтотуп, Генри жаш жоокерге сенин жүрөгүңдө эч кандай так калбашы керек, сен эми эч кимге зыян бербей жалаң гана жакшы жака өзгөрүшүң керек деп айтып, колундагы куралды алат да Клейди өзү атып өлтүрүп салат. Кийинки көрүнүштө Генри менен Денни жаш жоокердин окуу жайына келишип, анын документтерин бүтүрүп келип колуна карматышат. Эми жаш жоокер Джексон Броган деген атка ээ болуп, Генри Брогандын бир тууганы болуп калды. Ошентип үчөө андан ары бакчада сейилдеп, Джексондун келечеги жөнүндө сүйлөшүп, бактылуу көз ирмемдери менен тасма соңуна чыгат. Мекендештерибизден жардам сурайбыз.